Assalamu alaikum hurmatly dostlar. Kutman geç. Geç bulup ketти, бирок ошончо дагы сиздер менен түз эфирге чыгып пикирлешип коеюн деп атам. Валейкум ассалам. Саламатсызбы? Валейкум ассалам. Кандайсыңар туугандар? Кечки салам барыңарга. Бүгүнкү түз эфирдин өзөгүн эле өтө берейин, урматтуу достор. Барыңыздар билгендей, Кара Балтадагы Мамбетова Жазгул деген эженин каза болуп калышы, төрөттөн өтүп кетиши, бул жалпы ушул мекендештерибизди, жалпы кыргызстандыктарды абдан оор мындай бир жүрөгүн титиреткен окуя болду. Анын артында бүгүнкү күндө 9 баласы энесиз калды. Бул деген ал үй бүлө үчүн эң акыркы мындай болуп көрбөгөндөй чоң трагедия. Ошол үй бүлөгө, ошол наристелердин жан дүйнөсүндө абдан оор кайгы болуп аткан кези. Урматтуу достор, бүгүнкү сиздерге айта турган, бөлүшө турган теманын түз эфирдин өзөгү бар. Учурда биз ошол каза болуп калган эженин жолдошу Тынчтык байке менен абдан мындай тыгыз байланыштабыз. Мына YouTube'га жарыялаганыбыздан бери бүгүнкү күндө азыр бир 100 миңден ашык, 110-120 миң тегерегинде бүгүнкү күндө каражат жоголуптур. Мбанк тиркемесине, электрондук капчыгына. Биз дал ошол үй бүлөнүн өздөрүнүн Мбанк номерин жарыялаганбыз YouTube баракчабызда. Азыр сиздерге дагы ошол Мбанк номерин бул жактан бөлүшүп коеюн. Чалып да байланышсаңыздар болот. Кандай жардам берсеңиздер баарын кабыл алат. Бүгүнкү күндө 9 бала эмес, бир баланы багуу канчалык түйшүктүү, канчалык жоопкерчилик болуп атат. Мына ошол 9 баланын чыркырап оор кайгыда турганда жалпы мекендештер, жалпы эл журт бир аз колдоого алып, башынан сылай турган күн десек болот. Мына орозо да жакындап келатат. Кайрымдуулук кылам деген адамдар дал ошол үй бүлөгө бир аз кайрымдуулук кылсаңыздар, менимче сообу чоң болуш керек. Урматтуу туугандар, учурда ошол окуя боюнча бир катар түшүндүрмө берип койгум келип атат. 11-чи ушул үстүбүздөгү айдын 11-чи числосунда бизге туугандар абдан көп кайрылып, мындай бир жардам сурашкан. Анан маалымат алып тактасак, ал жерде чынында абдан оор күн болуп аткан экен ал үй бүлө үчүн. Анан биз барып колдон келген бардык жардамды көрсөттүк. Коомчулукка чыгардык. Мекемеден ошол дарыгерлерден маалымат алууга мүмкүн болбой, министрликке келип маалымат алдык. Министр биздин кайрылуубуздун негизинде буйрук чыгарып, комиссия министрликтен түзүлүп, жерине барып, эртеси комиссия өз ишин улантып, ал жердеги мамлекет тараптан берилип аткан дарылар аптекалардан чыгып, мамлекет тараптан берилген ушул дары-дармек, элге акысыз берилип аткан дары-дармектер
бүгүнкү күндө сатылып алынып жаткан фактыларды аныкташып, мындайча айтканда биздин көрсөткөн фактыларыбыз ал жактан аныкталып, учурда мекеменин башкы дарыгерин, директорун, орун басарын, башкы төрөт бөлүмүнүн башчысын, жалпы ошол старший медсестраны мындайча айтканда кызмат ордуларынан алыптыр. Бул деген министрлик өз кезегинде өзүнүн ушундай бир жоопкер экендигин сезип, кемчилик кетирип койгон кызматкерлердин жоопкерчилигин карады десек болот. Бирок кандай болгон күндө дагы мындай бир кайтып келгис ал үй бүлө үчүн чоң жоготуу болду. Биздин канчалаган кыз келиндер бүгүнкү күндө ошол төрөттөн коркуп, ошол жалдырап жатып байкуш бул дүйнө менен туугандардын айтымында ушу жалдырап дарыгерлерге жатып бул дүйнө менен кош айтышыптыр да. Акча бербесең, алдын ала сүйлөшпөсөң, демек сен өлүп кетишиң мүмкүн деген көрүнүш болуп атат. Дайыма айтып келатабыз, бул паракорчулуктан, коррупциядан коомдун, калктын эң аярлуу катмары гана жапа чегет, эң ушул бечаралар гана анын запкысын тартат деген сөз иш жүзүндө монтип аныкталып атат. Анткени ал үй бүлө Токтогулдан келген элеттик бир бечара үй бүлө болгон. Көрдүңүздөр жашоо турмушундагы мындайча айтканда дарыгерлерге мындай өз учурунда сүйлөшкөнгө же каражат пара бергенге дарамети жок үй бүлө болгон аныкталып атат да. Мындан улам бул окуя бардык мамлекеттик ошол медициналык мекемелерде, төрөт үйлөрүндө кызмат кылып аткан дарыгерлер үчүн сабак болушу керек. Канчалаган мына кыз келиндерибиз төрөгөндөн коркуп калдык деп канчасы мына комментарийларга жазып атат. Төрөт бул ажалдын бир, өлүмдүн бир себепчиси катарында дагы акыркы учурларда көрүнүп атат да. Демек биз бул көрүнүш менен мунун бир гана кызматтан алып же башка жерге кызматка которуу менен бул окуя жабылбашы керек. Мен ойлойм, укук коргоо органдары бул боюнча азыр териштирүүлөрүн жүргүзүп, тергөө иштерин башташкан. Биз азыр укук коргоо органдарынын астына түшүп алып, алардан алдына туруп алып, биз бүтүм чыгарганга мүмкүн эмес. Азыр укук коргоо органдары өзүнүн чечимдерин чыгарып, укуктук бааны адилеттүү берет деп ишенип туралы. Бул жерден мен дагы бир баса белгилеп айта кетчү нерсе, урматтуу туугандар. Бардык эле ишке мамлекеттик кызматкерлер ушундай реакция кылса деп айтат элем да. Ошол Полтавка айыл өкмөтү көңүл жылытарлык мындай бир иштерин баштады да. Азыр мен этабы менен айтып берейин. Ошол биз окуяны чыгарган күндү ошол замат Полтавка айыл өкмөтү барып, ошол үй бүлө менен жолугуп, айыл өкмөт башчы өзүнүн номерин калтырып, айыл өкмөт тараптан, жергиликтүү бийлик тараптан биз колдон келген бардык жардамдарды сиздерге көрсөтөбүз деп мындай дем берип кетиптир да. Мына бүгүн кечинде 1 тонна көмүр суукка карата, анан тамак аш азыктары продукта менен камсыздап келиптир. Бул да болсо эми жергиликтүү бийликте атайын бюджети бар, өзүңүздөр билесиздер. Ал өз алдынча разовый жардам кылып, ушундай социалдык кыйынчылыктагы үй бүлөлөргө көмөгүн көрсөтөт. Эми жайында буюрса ушул үй бүлөгө жардам көрсөтөөрүн, мындайча айтканда, айыл өкмөттүн балансындагы жерлерден убактылуу ижарага берип, дыйканчылыкка түшүмүн алганга ошол үй бүлөгө жер бөлүп берүүнү дагы карап атышыптыр. Ошол Полтавка айыл өкмөт башчысы бизге байланышып ушундай иштерди баштагандыгын айтып, мындай
пулубузга толду да. Бул бир. Экинчиси социалдык өнүктүрүү министрлигине бардык, билесиздер. Эми мындай мен догуруну айтпайм, бирок эркек болсо мен мейли дейт элем. Эркек киши эми анчалык мындай көп деле боору назик эмес депчи. Себеби мына азыр социалдык өнүктүрүү министрлиги Гүлнара Маришевна, билесиздер, буга чейин саламаттык сактоо министрлиги болуп турган, учурда азыр социалдык өнүктүрүү министри болуп атат. Эми эне катары, аял катары ошол үй бүлөгө барып, өзү эми машинасы дагы зымыраган машина, бензин деле кенен дегендей, жол полдо калып кала турган деле машиналардан минбейт министрлер. Мындай бир барып башын сылап кетсе менимче ашыкча болбойт эле. Бирок эми өзүнүн кызматкерлери бүгүнкү күндө ошо зам министрлер кепилдик берип, ушул азыр февраль, марттан баштап документтери бүтөрү менен марттан баштап мамлекеттик мыйзамда көрсөтүлгөн жардамдардын баарысы ал үй бүлөгө бөлүнөт деп убада берди. Эми ошол убадасы иш жүзүнө ашса, анда абдан жакшы кызмат деп эсептейбиз. Анткени эми алар мыйзамда көрсөтүлгөн гана жардамдарды, мамлекеттен бөлүнгөн каражатты бере алат. Андан башканы биз талап да кыла албайбыз, анткени алар кыла да албайт. Бирок эми жалпы суммасы ошо социалдык өнүктүрүү министрлигинен ал үй бүлөгө, билесиздер, жалпы бир 35-40 миң тегерегинде каражат болот экен да. Эми ал 35-40 миң бүгүнкү күндө эми 9 баланы бакканга канчалык жетет деген суроо, бул абдан маанилүү да. Анткени азыр бир чиновниктен, ошол же бир министрдин, же бир депутаттын бир костюм ишиминин эле баасы кеминде бир ошол 40-50 миң сомдун тегереги турса керек. Анан ал үй бүлө, ошол наристелер кантип ошол 35-40 миң сом менен окаткылат, бул да чоң суроо. Урматтуу достор, биз бул нерсени жерде калтырбастан, көңүл сыртында калтырбастан, биз дагы ал үй бүлөнү таштап койбойбуз. Колдон келген көмөгүбүздү көрсөтөбүз. Эгерде кимде ким магазиндери болуп, жанагындай детский магазиндер, же болбосо атайын бир балдар ойночу аянтчалар болсо, же болбосо ушундай бир балдарга тийиштүү соода тармагында жүргөндөр болсо, кандай кызмат көрсөтсө, биз аларды жарнама кылып, мындай колдоо көрсөтүп берет элек. Андайлар болсо дагы байланышып койсоңуздар ашыкча болбойт. Дагы эмнени айтайын дедим. Эми кандай болуп биз мамлекет тараптан же эл тараптан кандай камкордук алалы деп аракет кылбайлы, баары бир анын апасындай, анын энесиндей эч ким мээрим төгө албайт. Бирок ошол Атул катары, Кыргызстандын жараны катары, ушул бир биздин мекендеш катары өзүбүздүн жардамыбызды колубуздан келишинче көрсөтүп койсок ошол үй бүлөгө, менимче жакшы болот деп ойлойм. Бүгүнкү күндө $5,000 каражат карызы бар экен, ошол үйгө бересеси бар экен. Анан бала бакча, мектептерин бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү бийлик кепилдеп атат. Мына ушундай туугандар, азыр эми банк номерин бул жакка калтырып коеюн. Ошол жок дегенде үйүнүн карызынан кутулушуна жардам берип койсок, колдоп койсок, бул да болсо бир мындай атуулук бир милдетибиз деп
эми бул баарыңарга мындай милдеттендире албайбыз, бирок кимдин көңүлүндө болсо колунан келишинче ошол эми банк номерине которуп койсо ал үй бүлө үчүн чоң колдоо болот. Учурда бир 120 миң тегерегинде каражат топтолуптур. Мен ушул иш менен сиздерди жардам акциясына дейбизби, марафонуна дейбизби, чакырат элем да, баарыңыздарды номерлерин калтырып коем. Мына ушундай туугандар, бүгүнкү күндөй мамлекет тараптан дагы колдон келишинче жардамдарды көрсөтүп атат. Мен мындай бир ушундай камкор болуп, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, министрликтин өкүлдөрү барып ушундай башынан сылап аткандыгына абдан мындай ыраазы болуп атам. Бардык эле ишке, мындан ары бардык эле көйгөйгө, бардык эле жарандарга мына ушундай мамиле кылса, мына ошондо мамлекет өнүгүүдө, мына биз өнүгүп баратабыз, бизде оңолуу болуп атат деп мындай баш көтөрүп айтканга негиз болот деп эсептейм. Мамлекеттин милдети бул ошол карапайым элге, жашоочуларга, жарандарга мындай камкордук деп негизги маңызы, негизги функциясы мына ушунда да. Мына ушундай туугандар, баарыңарга чоң рахмат. Жакшы бул жакта пикир жазып атасыздар, ой жазып атасыздар, анан алардын баарысын окуп жетишпейбиз. Баарыбыз туугандар чындык үчүн, мамлекетибиз үчүн өзүбүздүн салымыбызды кошолу. Ооба, ошол төрөт үйүндө Кара Балтада дары дармектен мага ошол Кара Балтадагы ооруканадан ичинде иштеп аткан кызматкерлер байланышка чыгышты. Алар менен сүйлөштүм. Буга чейин бүт бардык дарыларды керек болсо дарыгерлер да сатып алып пайдаланышчу экен. Мамлекет тараптан качан прокуратура барып текшергенде, качан министрлик барып текшергенде гана ошол бахиласынан баштап, маскасынан баштап, марлесинен баштап алып чыга калчу экен дагы. Текшерүү кеткенден кийин баарысы ың-жың болуп жок болуп турчу экен. Бирок бардык эле ошол дарыгерлер аптекадан алдырчу экен туугандар. Ошол мамлекет тараптан бериле турган дары дармектерди ушундай өз кызыкчылыктарына пайдаланып аткан чиновниктер жоопкерчиликке тартылуу менен кылган ишине жооп бериши керек. Саат дагы 1 болуп калыптыр. Ушундай караколду дагы дейт. Караколду буга чейин караколго да барып кеткенбиз. Урматтуу туугандар, ошол дарыгерлердин айлык маяналарын дагы көтөрүү үчүн альтернативалык бир жолдорду, сунуштарды дагы биз айтып келатабыз. Буюрса ал боюнча алдыда жакынкы күндөрдө бир жаңылыктарды дагы бир айтабыз сиздерге. Караколду дагы текшериңиздерчи дейт.
буга чейин караколдогу дарыгерлерге кызматтан алып канчасын жоопкерчиликке тартабыз деп министрликтен комиссия түзүлгөн, бирок кайра эле ошол кызматкерлер, кайра эле ошол дарыгерлер иштеп жүргөндүгү тууралуу маалыматтар келип атат. Эми анда текшерүүдүн эмне жыйынтыгы бар эле деп биз министрликтин ошол аракетине түшүнбөй атабыз да. Урматтуу туугандар, биз чакырган жериңиздерге эле жетип бара албайбыз. Бизге маалыматтарды бериңиздер, фактыларды бериңиздер. Анан мына ошондой фактыларды, маалыматтарды топтоп биз сиздердин көйгөйүңүздөрдү чагылдырып турабыз туугандар. Кухняңыз сонуңгу дейт бул жакта. Өзгөчө суроо экен. Альянс мебель деген мебельный магазин бар. Ошол магазинге заказ берсеңиздер жакшы кылып берет. Негизи урматтуу туугандар, бул жерде мен өзгөчө басым менен айтам да, бизде байкуш ошол кээ бир катардагы дарыгерлер канчалык күнү түнү сааттап операцияларда сааттап ушул адамдардын ден соолугу үчүн күрөшкөн дарыгерлерибиз көп. Бирок мына ошолордун акысын жеген, мына ошолордун мээнетин жеген, мына ошол кара балтадагы эле мисал да, мисалы директорлор, чоңдор ошол жактан мамлекет тараптан бөлүнгөн дарыларды, мамлекеттен бөлүнгөн акчаларды ар кандай жолдор менен өздөрүнө буруп, бир уучу эле ошол жактагы жетекчилик администрациясы пайдаланып, анан ошол жактагы мээнет кылып аткан дарыгерлерге айлык маяналарына кыркып, эмгегин баалабай, мындай дарыгерлерди кордогон бүгүнкү күндө ошол кайра эле ошо медиктер, ошонун башында турган администрациялар, главный медсестралар, ошол жактагы төрөттүн башчылары, заведующийлары, мына ошол ротацияны ушул ар бир медициналык мекемеде администрациясын менен баарысын ротация кылыш керек да. Директорун, медсестраларын, ошол эң главныйлардын баарысын алмаштырыш керек. Бир эле директорду алмаштырып, башка директорду коюп кою менен ал жактагы система, ал жактагы мафия өзгөргөн жок. Канчалаган дарыгерлер бизге байланышка чыгасыздар, айтасыздар, биз ачыкка чыга албайбыз, биз ачык айта албайбыз, бирок бизде мындай болуп атат, бизде мындай болуп атат деп. Ошол эле кара балтадан канча дарыгерлер бизге байланышка чыктыңыздар. Мына биз сааттап операцияларда отурабыз. Сааттап иштейбиз, бирок ошол иштегенибизге кошумча биздин айлык маяналарыбыз бааланбай, эмгектерибиз бааланбай калып атат деп. Ошон үчүн урматтуу туугандар, биз кайсы жерге барбайлы, тек гана ошол паракорлорду, күнөөкөрлөрдү гана көрсөтүп ачыктап атабыз. Ал эми жалпы медициналык мекемеде иштеп аткан кээ бир ак эмгеги менен эмгектенип аткан дарыгерлердин кадыр баркына шек келтире албайбыз. Кара балтадагы медиктер мыйзам алдында жооп бериш керек. Ооба, укуктук баа берилиши керек. Эртең ал жерден чыгып, башка жерге барып иштей турган же башка жерге кызматка отура турган акыбалда болбош керек. Күнөөкөрлөрдү статья менен кетириш керек. Ошол эле учурда укуктук жоопкерчилигин караш керек. Барабыз буюрса, урматтуу туугандар. Бейпил түн 256 киши саат 1-де көрүп отурасыздар. Ооба, юристибиз, командабыз бар.
урматтуу туугандар, дагы бир баса белгилеп кетели. Биз ар бир берүүнү чыгарып атканда эмне деген мээнет менен, эмне деген энергия менен, эмне деген мындай бир аракет менен чыгарып атабыз. Bunun артында чоң мындай бир эмгек жатат, мунун артында чоң изденүүлөр жатат. Ошол эле биздин командабызда юрист байкелерибиз бар, инилерибиз бар, досторубуз бар. Мындай биз ар бир передачаны спонтанно эле барып чыгара калбайбыз. Ар бирин деталдуу иликтеп, териштирип, кайсы жерде чын эле ошол жерде мыйзам бузулуу болуп атабы, чын эле адамдардын укугу тепселип атабы, чын эле ушул жерде бир мындай кылмыштуу аракеттер барбы деп ошол суроолорго юридикалык фильтрациядан өткөзүп, ар тараптуу комплекстүү анализдеп, анан кийин гана берүү чыгарабыз. Колдон келишинче ар бир берүүбүздө биз маңызын, маанисин, ошонун смыслын көрсөтөбүз. Анан кээ бир айрымдар айтмакчы, мындай хайп кылып эле кетип каласыңар дегендей ойду биз эч качан ошол ойдо тартпайбыз. Өзү ушул боюнча дагы кыскача бир эки ооз түшүндүрүп айтып кетейин. Хайп деген бул эмне? Хайп деген бул бир жерде ошо ажиотаж кылып, бир мындай коомчулуктун көңүлүн буруу үчүн болгон бир аракеттерди көрсөтүп, анан ошо бойдон жок болуп кетүүнү мына хайп деп айтса болот. Биз эгерде хайплап турган болсок, ошондой ызы чуу кылып койгон бойдон таштап коет элек ар бир передачабызда. Биздин передачабыз коомчулукта өзүнүн орду болуп атат. Коомчулукта анын салмагы болуп атат. Биз бир көтөргөн темабызды коомчулукка пикир жараткандан кийин ошол бойдон калтырып койбойбуз. Анын сөзсүз түрдө жыйынтыгын чыгарабыз. Ошол жерде тепселип аткан укукту коргойбуз. Мыйзамды биз үстөм кылуу үчүн ар бир берүүбүздү чыгарып атабыз. Ошондуктан биздин баракчаларга катталсаңыздар, биздин каналдарга катталсаңыздар, биздин контент, биздин формат сиздерге жагып аткан болсо, ушул биздин баракчаларыбыз менен ар дайым тыгыз болуңуздар. Биз сиздерге колдон келишинче пайдалуу, сиздер ушул элдин күнүмдүк турмушунда кезигүүчү көйгөйлөрдүн чечүү жолдорун, ошонун мыйзамдуу бир ыкмаларын көрсөткөнгө, сиздерге ошону үйрөткөнгө далалат кылып биз мээнет кылып атабыз туугандар. Ошон үчүн биздин баракчаларга катталууну, биздин баракчаларыбызды көбөйтүп, көп адам жалпы ушу Кыргызстан боюнча көрө турган деңгээлге чыгууга шарт түзүшүбүз керек туугандар. Ошол ар бир берүүбүздүн артында эмне деген мээнет жатат, эмне деген энергиябыз кетип, канчалык даярдык, канчалык изденүүлөр болуп, анан сиздерге бир маани маңыздуу берүүнү сунуштап атабыз туугандар. Ошон үчүн биздин баракча менен дайым тыгыз болуп туруңуздар. Башка тууган урукка, жек жат жолдошторго көрсөтүңүздөр. Мына WhatsApp'тарда толтура группалар бар. Мына ушундай биздин баракчалардагы берүүлөрдү бөлүшүп туруңуздар ошол жака. Канчалык ушул биз эң кызыкчылыгыбыз, эң биринчи мамлекетибизде мыйзамдуулук, мыйзамды үстөм кылуу, мыйзам диктатурасын орнотуу. Ошол эле учурда ошо мыйзам ким үчүн дегенде бул мыйзам эл үчүн жазылат. Мыйзам элге, элдин кызыкчылыгын коргоого жазылат. Мыйзам адамдардын жашоосун оңдоого жазылат. Мына ошол нерсени биз реалдуу турмушта көргүбүз келет. Мына ушул нерсе мыйзам реалдуу элге пайдасы тийип атышын далилдегибиз келет да достор. Ошондуктан биз менен дайыма тыгыз болуп, биз менен бирге болуңуздар. Биз чыгарган жарнамаларга көңүл буруңуздар. Баса айта кетели, биздин ушул жарнама менен биздин ишмердүүлүгүбүз алдуу болот, ишмердүүлүгүбүз жакшы сапаттуу болот. Биз чыгарган жарнамаларга мындай көңүл бурбастан ошолордон кызмат көрүп пайдаланып турсаңыздар, бизге ошол жарнама берүүчүлөрдүн саны арбыйт. Анан
биз жакшы кенен-кесир иштеп калабыз достор. Жакшы тургула, көрүшкөнчө. Мен азыр Мбанк номер жогорудагы үй бүлөнүн Мбанк номерин калтырып коем баракчага. Ал барак сиздер колдон келишинче жардамыңыздарды көрсөтүңүздөр. PayPal'ден жакшы салыңыздар.